Адам эмнеден жаңылып атыптыр деп ойлоном да, эми ушу байланыш келе берет да бассам турсам. Адам бүгүнкү күндө өзүн дөй элдин баарын ойлоп алгандан жаңылыштык болуп атыптыр. Жана мисалга айттым го, Саякбай атаны бир жан кийгендиктен манас айтып атат. Сен өзүңдөй көрө албайсың да ал кишини. Эй, касиетиңен дейсиңби? Ой, талантыңан дейсиңби? Разы болосуң да. Эргешбай атам 80-ге чыкты. Мына бүгүнкү күндө байланыш алат. Бүгүнкү күндө ошо ак жолунда жүрөт, кызматын аткарып атат. Сен Эргешбай атага сын койбой эле кой. Азыркы андан 20 жаш киши, кичүү 60-тагы болсун мейли. Мейли пулдуу болсун, мейли 5 тилди билген адам болсун, мейли саясатчы болсун, ал эч качан Эргешбай ата аткарган кызматты аткара албайт. Анысы кандай? Сен Арыстан Алайды эски көрбө. Арыстан Алай аты ал жан эчагы өлүп калган. Арыстан Алайдын эски жаны өлгөн. Аны бир жаңы жан кийген. Азыр сен Арыстан Алай сүйлөп атканы бир сөз эсиңде калса жакшы. Ойлогон ою, жүргүзгөн ааламдык саясаты. Адам Кудайга айланабы деп сурасаңыздар. Мына мен бардыгына кошулам дейт экен. Ушу социальный сеттердечи ушу бир эле жаңы Кудай болгонуна кошулбайм депчи. Биринчиден ааламды тааныңыздар. Сиз Кудай эмес деп айткыдай, ал эгер Кудай асмандагы дөө болсо, Арыстан Алай дөө эмес, анда айтмаксыз. Сен дөө эмессиң, ал дөө депчи. Көрдүңүзбү? Ал тоо болсо айтмаксың, сен тоо эмессиң, сен алы боло албайсың депчи. Ал бир араб аксакал, же бир бөк, оруспу, грекпи, аксакал болсо анда ал эмессиң, сен улутуң башка десең болмок. Ал бир энергия. Кудайдын көп кызматы бар экен. Бир кезде жеренен жаратып кеткендир. Бир келип элди жаратып кеткендир. Мисалга, бир келип жер жашоо бузулганда бирөөнү кийип алып кызмат аткарат экен. Анан ал айтат экен. Анан ага баш ийет экен. Башчыларыбы, бийликтегиби, же болбосо кырсыктай берет экен. Мына бүгүнкү күндө бийликтегилер кандай кырсыктап атат. Ушул улуулук өтүп кетсе Атамбаев кырсыктабайт эле. Кыргызды куткарып кетет эле. Арыстан Алайды эле советин укса, чиймесин укса, окутса жана башка кылса. Көрдүңүзбү? Ал бир жан экен. Ал бир телону пайдаланат экен. Мына ата жолунда деле аккууну ата пайдаланып анан багыт берип атпайбы? Ошо мына бир жан кийди дагы мунун телосун пайдаланып атат. Ал соттойт дүйнөнү. Ага эмнелер баш ийет? Аалам күчтөрү. Сыйкыр аурасынан амал программа алып кете берет. Арыстан Алайдын айтканын жерене, жүлөмөгүч, аалам коштоп колдоп мөөр басат деп турат да. Мына мага келгендер, илим алгандар, өскөндөр кутулуп кетти. Эскичилигинен, пендечилигинен, агым динден, байлык, бийлик, түшүнүктөн, эмоциядан чыгып кетти. Оору суркоодон өлбөстүк өтүп атат. Жашарып атат, нурданып атат. Көрдүңүзбү? Мына. Сыйкыр аура деген ушул экен да. Ошентип анан жаңы доордо аалам күчү жөйлөт болуп атат, барып. Мисалга, эгер ааламда күч болгон болсо, сиз суранып атасыз, тилеп атасыз, ыйлап атасыз. Канча бир маал, канча бир жыл, канча бир ай. Бирок эчтеке окшобой атпайбы? Келчи. Мына көктөн буйрулган адам экен, могу жерде турат. Далилдери менен. Кел, илимиңди ал. Мына Кудай деле атаң Кудайың дегендей жөнөкөй экен. Өсүп алчы, өлбөчү, оорубачы, майдаланбачы, пендечиликке түшпөчү, жалган жашоо үчүн калпычы болбочу, ууру кылбачы, элди алдабачы. Мына жөнөкөй эле атадай эле. Кел, илимиңди ал. Мына бул доордо.
Мейли кайсы илимиңди көтөрүп чыг, айтчы, мына өлбөстүк жөнүндө барбы? Жок. Анткени бул акыркы доор. Боштондук жөнүндө барбы? Жок. Бул анткени акыркы доор. Улуу күчтүн ролун аткарып калат деген барбы? Кайсы илимде, динде, саясатта? Жок. Ал бул мына илимде бар. Ошондуктан урматтуулуу журтум, менде